Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 9-июлда Швейцариянын президенти Ули Маурердин чакыруусунда расмий визит менен Швейцария конференциясына учуп кетти. Расмий визиттин алкагында Сооронбай Жээнбеков Швейцариянын президенти Ули Маурер, Федералдык жыйынынын улуттук кеңешинин төрагасы Марина Карабия Гушетти жана Улуттук банкынын төрагасы Томас Йордан менен жолугушат. Соода-экономикалык банк чөйрөлөрүнө Кыргызстандын экономикасынын перспективдүү секторлоруна инвестиция тартууга, парламенттик демократияны курууга басым жасоо менен эки тараптуу кыргыз-швейцариялык мамилелерди илгерилетүү маселелерин талкуулоо пландалууда. Экономика, финансы, туризм, региондорду таза суу менен камсыз кылуу жана башка чөйрөлөрдөгү документтерге кол коюу күтүлүп жатат. Мамлекет башчысы ошондой эле Швейцариянын ири бизнес өкүлдөрү менен жолугат. Ага Кыргызстандан барган ишкерлер катышат. Расмий делегация курамы Тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков, президенттин аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков, Швейцариядагы Кыргыз Республикасынын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Данияр Мукашев, Жогорку кеңештин вице-спикери Мирлан Бакиров, Жогорку кеңештин депутаты Аида Исмаилова, Жогорку кеңештин депутаты Автанди Кулбараков, экономика министри Санжар Муканбетов, финансы министри Бактыгүл Жыйынбаева, Улуттук банкынын төрагасы Толкунбек Абдыгулов. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев тергөө кызматына суракка барбай турганын айтууда. ИИМдин тергөө кызматынын чакыруусуна ылайык Атамбаев мекемеге бүгүн 9-июлда күбө катары суракка келүүгө тийиш. Милиция кызматкери чакырууну ага 8-июлдун кечинде Бишкектин четиндеги Кой Таш айылындагы үйүнө жеткирип беришкен. Чакыруу келгенден кийин Атамбаев өз үйүнүн алдында турган тарапкерлерине чыгып, журналисттердин суроолоруна жооп берди. Анда ал суракка баруу ниети жоктугун билдирди. ИИМдин тергөө кызматы Кримтөбөл Азиз Батыкаевдин мөөнөтүнүн мурда түрмөдөн бошотулушуна байланыштуу быйыл жыл башында жанданган кылмыш ишин иликтеп жатат. 27-июнда Жогорку кеңеш Атамбаевди экс-президенттик жана кол тийбестик макамынан ажыраткан. Ага чейин 25-июнда башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов парламентте Алмазбек Атамбаев 2013-жылы Кримтөбөл Азиз Батыкаевди бошотуу боюнча жеке өзү тапшырма бергенин билдирген. Ысык көлдүн Чолпон Ата шаарындагы жол кырсыгынан каза болгондордун саны 3 кишиге жетти. Кырсык 7-июлда таңга жуук саат 4:30 чамасында Бактуу Долоноту айылында катталган. Анда Lexus жана BMW X7 машинелери кагышып, BMW X7 унаасын Жогорку кеңештин депутаты Алиарбек Абжалиевдин уулу Темирлан Токобеков башкарып бара жаткандыгы айтылууда. BMW X7 каракол тарапты көздөй бара жатып, каршы тилкеге чыга алган Lexus менен кагылышкан. Lexustун ичиндеги эки жүргүнчү менен айдоочусу каза болуп, бир жүргүнчү Чолпон Ата шаарындагы оорукананын жандандыруу бөлүмүндө жатат. Ал эми BMW X7 унаасынын айдоочусу жана жүргүнчүсү жаракат алган эмес. Учурда Бишкектеги Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын имаратында оңдоо иштери жүрүп жатат. Театрдын жетекчиси Керим Тураповдун айтымында оңдоо иштери ШУКУга мүчө болгон мамлекеттердин башчыларынын жыйынына карата шашылыш башталган. Саммитке карата Манас операсын коюуга даярдык жүрдү, деди директор. Тураповдун маалыматы боюнча оңдоо иштерине бюджеттен 47 миллион сом бөлүнгөн. Подрядчы катары Бекстрой компаниясы тендерден утуп чыгып ишке киришти. Театрда кондиционер жок, канализацияны алмаштыруу керек. 47 миллион сом жетишсиз деп ойлойм, деди Турапов. Анын пикиринде театрдын имаратын капиталдык оңдоодон өткөрүү үчүн 210 миллион сомдой каражат керектелет. Бүгүн 9-июлга караган түнү саат 1:51 Кыргызстандын аймагында жер титрөө катталды. Анын очогундагы күчү 4 балга жеткенин Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунан билдиришти. Жер титрөөнүн очогу Ош шаарынан түндүк-чыгышка 65-чакырымда, Жалал Абад шаарынын түндүк-чыгышка 30-чакырымда, Көк Жаңгак шаарынын түштүк-чыгышка 15-чакырымда, Ичке Сай айылынан батышка 10-чакырымда, Кыргызстандан айылынан түндүк-батышка 5-чакырымда жайгашты. Жер титрөөнүн күчү Ичке Сай, Кыргызстан айылдарында 4 балга, Тосой, Жиде, Актерек, Чангет, Шоробашат, Жыланды, Маркай, Кайрат, Заргер айылдарында 3,5 балга, Көк Жаңгак, Өзгөн шаарларында Таштак, Шералы, Мырзаке, Большевик, Маяк, Акжар,
Оргазган, Кызыл Тоо, Эркин Тоо, Шамал Терек, Бакмал, Кара Дыйкан айылдарында 3 балга, Жалал Абад шаарында Чекедебе, Саламалик, Кошетер, Чимбай, Кандава, Тогой, Куршап, Мырзаарык, Коргол, Правда жана башкаларында 2,5 балга сезилген. Москвада футбол аянчасында кыргызстандык өспүрүм каза болду. Бул тууралуу Москвадагы кыргыз диаспорасынын өкүлүнө таянып Кактус Медиа жазды. 7 июль күнү Рязань проспектисиндеги аянчада балдар топ ойноп жүрүшкөн. 14 жаштагы Кыргызстандын жараны оюн учурунда өзүн жаман сезип каза болгон. Алдын ала маалымат боюнча анын жүрөгү кармап калган. Учурда маркумдун сөөгү моргто. Элчилик баланын ата-энесине бардык документтерди толтурууга көмөктөшүп, бирок 200 жүгүн Кыргызстанга алып келүү үчүн каражат жетишпей жатат. Москвадагы мекендештер баланын жакындарына акчалай жардам көргөзүшүүдө.